Piyaz эмне чыгарбай атпаңар? Пиязга уже рұқсат берді. Жок, эмне кармап отурдуңар? Пияз чиригенден кийин чыгартасыңарбы? Бүгүнкү күндө мага берилген маалымат боюнча тез ыкчам иликтөө менен 50 000 тонна бар экени аныкталган. Bir айга 8 000 тонна керектелсе, ошол 40 000 тонна экспортко мүмкүнчүлүк бар экен. Ошону менен азыр бүгүнкү күндө чектөө алынды. Өзү мындай да, биздики агрардык мамлекет болгондон кийин этибиз менен, жүнүбүз менен, анан ошол картошка, пияз, алмабыз менен гана бир өзүбүздүн айыл жерибизди көтөрө ала турган бир мүмкүнчүлүктөрүбүз да, экспорттоо боюнчачы. Анан азыр, например, Россияда Украина менен согуш жүрүп, Россиянын рыногун 60%-ын Польшанын алмалары ээлечү. Туура айтамбы? Польшадан алма Москванын бүт Россиянын рыноктарын ээлечү. Азыр Россия Польшадан алманы албай койду. Алманы албай койду. Россия эбегейсиз зор базар. Ушул жака дагы биз жанагы өзүбүздүн дыйкандарыбыздын алган алмасын жакшынакай кылып жеткиртип бере албай атабыз да, мамлекет. Убагында сертификациясын берип, фитосанитардык жанагы кагаздарын жасап берип, айыл жеринде айыл өкмөттөр дыйкандарга туура маалыматты берип, эгерде мондой объемуң болсо, могул жака жеткиртип беребиз деп, кичине ошону жумушту уюштурбайсыздарбы? Азыр карасаң алма өтө арзан. Байкуш баягы дыйкан целый 1 жыл күтөт аныч, дарылайт, астын жумшартат, башка кылат, чымчыктан коройт, башка кылат, анан күзгө келгенде кайра эле баягы 5 сом. Буга ким күнөөлүү? Ушул азык-түлүк саясатын жүргүзгөн сиздер күнөөлүүсүздөр. Кайсыл азык-түлүк коопсуздугуна өзүбүздүн элге биринчи кезекте жетиш керек, кайсыл азык-түлүк бизден ашат. Ошол аша турган нерсени заранее мониторинг жүргүзүп, сиздер экспортко даярдай турган картошканы Өзбекстан картошканы азыркы кезде мен билгенден Пакистандан алып атат. А почему Кыргызстандан албайт? Иштешиңер керек да. Мониторинг жүргүзүшүңөр керек, анализ. 4 ай, 5 ай мурда. Өзбекстанда дагы 35 миллион калк жашайт. Экспорт ориентированный республика, мына жаныбызда, соседний. Акыркы кезде урматтуу президентибиз менен Садыр Нуркожоевич менен тиги Мирзиеевдин мамилесинин жакшылыгынан ортодо жанагы чек ара маселелер да жакшы чечилип калды. Ушундай жерде дыйкан пайдаланбай качан пайдаланыш керек? Туура айтып атасыз, Жусупбек Орманович. Ошол маселе боюнча министрдагы делегациянын составында болуп аткан, жана буга чейин айтылган пахта дагы, буга чейин айтылган жүн тери боюнча дагы 9 буга чейин кластер боло турган болсо, дагы 7 кластер кошулуп атат. Анын ичинде ошол жүн тери дагы кошулат. Ошону менен картошка буга чейин болчу. Сиз туура айтып атасыз, бул экспорт боюнча. Жомокторго көп ишенбей калганда эл койду только этин гана алат, болду. Жүнүн сайга ыргытат, териси сыртта калып атат. Терисин да эч ким албай атат. Мындан 15 жыл мурда түрктөр, кытайлар келип, териге да катуу аракет кылчу эле. Койдун терисин, уйдун терисин, жана башка терилерди аз кара, терини ким алып атат? Же өзүбүздө терини кайра иштеткен ишкана болбосо? Ошолорду мындай кызганбастан кытайларга, түрктөргө ачып бергиле да фирмаларды, жолду. Сунуш келтиргиле жогору жака. Могул өзүбүздө ошол бир терини 1000 сомго сатса, ошол үй бүлөгө ошол бюджетине пайда. Ушул боюнча иштешиңер керек. Тери, жүн көчөгө ыргытылып атат.